Достор, эсиңиздерде болсо, биз Сарпаштардын кландык башкаруусу менен көп жылдар бою ушул өзүбүздүн ой пикирди айтып жүрөбүз. Талашып келгенбиз. Сооронбай Шарипович Жээнбековдун убагында дагы ушул арыз муңдарыбыз менен кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы азыр иштер жүрө элек. Буга тийиштүү чараларды прокуратура мына кылмыш иштерин козгогон, бирок азыркы убакта ушул тапта ушул кылмыш иштер токтоп турат да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мында биз негизи токтоолдун эли ыйлагандай эле бар да. Бул чоң мындай жерлер, мамлекеттик жерлерди жеке менчикке өтүп кетпеш керек эле. Биз биринчиден ичибиз да күйөт, экинчиден жүрөгүбүз ооруйт ушундай мына жерлерди жөн эле ушундай татаал коррупциялык схемалар менен алып алганда. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына эмне деген жер дүйнө болсо прогресске кетип атат, өнүгүп атат. Биз болсо мындай регресске кетип көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мына кампа кадимкидей. Бунун жайында сапырылганын айтпаңыз. Бул жерде адамдар да мага байма-бай чалып турушат. Мына ошондуктан Кудай буйрса биз бул маселелерди дагы кабыргасынан коебуз. Биздин убакыт жетишпей атат. Андыктан патриоттор болгон болсо, ушу мени көргөн болсо, келиңиздер баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, ушу бир жеңден кол чыгарып, ушундай бир өзүбүздүн мамлекеттик макамы бар негизи районубузга өтө мындай транспорт тутуму, же болбосо бир стратегиялык маанидеги ушундай жерлерибизди бербешибиз керек. Эмнеге дегенде бул жагы Каракүнгөйгө чейин маршруттук каттамдарды, жолдорду жасаш керек, маршрут каттамдар жүргүзүш керек. Бул жагы толук, бул жагы өзгөрүш, Телман, мына ушул жактарга биз маршруттук каттамдар жүргүзүш керек. Жана алар бизге кайсы бир деңгээлде канча бир пайызда жеңилдиктер болуш керек. Оорулууларга, же болбосо пенсионерлерге, бала бакыраларга, мына жаш балдарга, мына майып мунчуларга дегенде мына ошондой таризде негизи каралыш керек да. Ошол бүгүнкү күндө каралбай келет. Ал үчүн мындай мекемелер мамлекеттик, же болбосо чыныгы инвестор келип ушул жерге бизге чыныгы шартты түзүп бериш керек. Ошон үчүн келиңиздер, бирге болойлу бардыгыбыз, ушундай маселелерди кабыргасынан коюп көтөрөйлү. Жакында бул боюнча маселени уже жакшы сиздерге талдап, мындай соттук отурумдарга чейин чагылдырып, ушу күрөштү, чыныгы күрөштү жүргүзүп беребиз. Биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жердештер, урматтуу токтоолуктар. Мынакей канча жылдан бери ушул автовокзал маселесин көтөрүп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө канча деген адамдар ушул жерде ушу көмүрдүн чаңынан бул жерде жаш балдар көп болот. Же болбосо бир маршруттук каттамдарга бир өбөлгө жок. Же болбосо ушундай бир стратегиялык мааниси бар мекемелер жеке менчикке өтүп бүгүнкү күндө ошо менен эле биргеликте мына бүгүнкү күндө ушундай кампаларга айланып атат да. Сиздерге айта кетсем, Сарпаштардын үй бүлөсүндө дагы бир бизнесмен сыяктуу болгон Тазбек Сарпаштын баласы бар. Азыр атын унутуп атам. Мына ошол баласы ушул жерде мындай көмүр сатып, мындай оокат кылат да. Анда мен көрдүңүздөрбү, көмүркана да мындайча айтканда. Ошондуктан бул дагы тастыктайт ушул автовокзалдагы мамлекеттик мекемени жеке менчикке берип ушундай көмүркана кылып, мамлекеттик мекемени коррупциялык жол менен ушинтип өздөштүрүп алышкан. Ушинтип бизнес кылып атышат жолку. Тазбек Сарпаштын баласынын аты ким эле? Сиз аренда каласызбы биякта? Канчадан бери сатасыз аке? Сатпайм да? Ия. Канчадан бери сатасыз? Аренда бересизби? Канча бересиз? Көмүрдү алып турат. Көмүр? Ким? Халил аке? Канча көмүр бересем? Накталай. Күнүнө? Жок. Айын. Айына 10 каппы? Айына 10 каппы? Кабы не 350 сомдон да? 300 сом. 300 сом.
250 сом. Ошондо бир айда 3000 сом эле бересизби? Канча гектар сүйлөшкөнсүз могул жактарды алам деп? Гектар эмес. Бул какта алда каптардан бери кошсок гектарга жетип калат аке. Биз огород багып эле жүргөнбүз го. 3-4 бөлкөбү. Сиздики кайсыл жер? Могул, а? 4-5 сотук экен да? Канча? 1-2 эле сотук го, а? Акчасын кандай алып бересиз? Налбы же? Кап менен элеби? Да, достор. Ушундай маселе. Андан сырткары мына бул жак Кенжетай Шакир көчөсү. Илгери мондай тротуарлар болгон, мына адамдар басып өткөн. Көрдүңүздөрбү, бүгүнкү күндө тротуардын акыбалы кандай болуп атат. Буну биздин мэрия талаш керек эле, бирок тилекке каршы андай кылган жок. Көрдүңүздөрбү могуну? Эң кызыктуусу мына тротуарда басып кетип атам менчи. Силерге кызыктуусу. Бул жак ошол азыркы күндө кимге карайт так билбейбиз, бирок биз аныктайбыз. Мына могул жашылдандырыла турган жер болуш керек эле да. Ушул жер автовокзалга карайбы, же мэрияга карайбы. Бирок тротуар, бардык тротуарлар негизи мэрияга карайт. Мына буну мен аягына чейин мындай кылып басып кете берсе болот да. Мына 2 жыл 3 жыл мурда көтөргөнбүз ушул маселени. Да бүгүнкү чейин көтөрүп келатабыз. Бул маселелерди биз унутпайбыз. Бул маселелер көтөргөн. Бирке каттамдар жүрүп атат, эми ал каттамдар менен токтоолдун элин алда албайт да. Бул каттамдарга мамлекеттин эсебине эч нерсе түшкөн жок. Биринчиден, экинчиден каттам деле мындай жүрөк жылытарлык каттамдар эмес. Майып, мунжу окуучуларга акысыз каттоолорду кылыш керек. Мына ушундай деңгээлге чейин жетишибиз керек да. Анан мондай аптека ушундай бул жерде турат. Ушул аптека азыр ичине кирип сурайбыз. Ушул аптеканы саламатсыздарбы? Кечиресиздер. Могул жерде аренда кимден аласыздар? Аптеканы. Аренда? Же өзү частный бул жер? Чекеменчикпи? Чекеменчик эмес. Арендага алынабы? Неман аренда төлөйт кишини акчаны. Ким кишини? Кайсы кишини? Тааныбайм. Эч кимди тааныбайсыздарбы, я? Халил деген кишиге төлөйсүздөрбү, ошону билесиздерби? Ким деген? Халил, Абды Халил. Жок. Бул автовокзалдагычы. Бул жер хозяйны ким өзү? Неманга карайт да. Неманга карайт. Неман менен ошо берген кишинин экөөнүн ортосунда келишимдер жо мэрия менен түзүлгөнбү, жо ошо киши менен түзүлгөнбү? Билбейм. Билбейсиздерби? Складка барып сөз көрүңүз да, биздин чоңуз ошол жакта отурат. Кайсы жерде склад? Эме Алабелде. Алабел? Офисте ошол жерде отурат. Биз билбейбиз. Арайта канча төлөйт арендага билбейсиздерби? Билбейбиз. Болжолдоп? Жок, билбейм экен. Эч нерсени укпайсыздарбы? Макул, рахмат анда. Окей. Достор, ушундай аптеканы дагы арендага берет. Бул жактан да бир топ кирешелер түшөт. Бул жагы өзү автовокзал. Автобекет. Бак мындай столовый. Чаштарач, милиция. Бул жактарын баягы коомдук пикир жаралып, автовокзал ушундай жарытылуу бир ишкана болгон жок.
деген сайын. Жок, эчим кереги жок. Деген сайын ичин жасап бираз краскаламыш этип жүрүшөт. Бул мечитти дагы атайын бөлдүрүп берген. Бул мечитти дагы курган балдарга чейин тааныйм. Эптеп ушундай бир ар кандай бир мүмкүнчүлүктөр менен ушул жерди алып калыштын айласы менен. Окей. Мындай тытылган. Мен да камерага тартып атат, достор. Мынакей. Эл аралык, жолбозо. Райондор аралык деңгээлдин ажатканасы. Ушундайды каалаганбы токтогуктар, ушундай инвесторду, бул инвестор катары кирген. Жакында сиздерге барактарынан бери көргөзөм. Кандай колдорду коюшкан, кантип алышкан, кандай мамлекеттен условия менен алган, мына инвестор сиздерге. Пожалуйста. Инвестор болуп кирген. Бүгүнкү күндө жада калса ичинде канча деген инвентарь бар болчу, ошонун бардыгын жок кылышкан. Мына. Инвестор эмес, кароолчу. Инвестор мындай болбойт. Кароолчу деп коет. Мына достор. Көрдүңүздөрбү? Мени көрүп, бардыгы мына бири-бири менен байланышып, телефон чалуулар кылып, кыжалат болушат да ушинтип. Бул жакта да чоң кампа бар экен, бул жер эстакада болгон илгери. Мындай чоң жерлер берилбеш керек эле. Бул жерде контейнер менен тоспойттур. Документтерин бардыгын териштиребиз мунун бардыгын. Мына сиздерге, пожалуйста. Автовокзал эмес бул жер. Бул жер көмүр кампа.